Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Парламенттин бүгүнкү бейшемби күнкү жыйынында бир катар ратификациялык мыйзам долбоорлору, ошондой эле бюджеттин 2016 жылга карата аткарылышы жөнүндөгү маселе каралат. Мындан сырткары жыйындын алгачкы бөлүгүндө ар кыл маселелер түрмөгүнө көңүл бурулуп, мында шайлоочулар коюп жаткан негизги суроо талаптар өкмөт өкүлдөрүнө тааныштырылды. Саламатсыздарбы, мынакей бүгүнкү ар кыл маселелер түрмөгүндө сиздер алыскы региондордо болгон шайлоочулардын көйгөйлүү суроолорун көтөрүп чыктыңыздар. Рахмат, биз биринен онуна чекти ушул шайлоочулардын жолугуу мезгилинде шайлоочулар менен жолугуп келдик. Биз ушул Алай Чоң Алай районун кыдырып келгенде, ал жерде ушул көп эсе элдин арасында ушул социалдык объектилерге көбүрөөк басым жасалды. Себеби дегенде бир топ жерлерде социалдык объектилер башталган, бирок аягына чекти чыкпай, биздин окуучуларга ошол эле саламаттык сактоо тармагында бир топ ыңгайсыздыктар бүгүнкү күнү түзүлүп келүүдө. Эгерде тактап айта турган болсок, мен бул маселени ар кандай маселелерди дагы көтөрүп чыктым. Кечегинде барганда ушул Ленин айыл өкмөтүндө болдук. Ал жерде ушул Согондо айылында спорт зал 2 жылдан бери курулуп атат. Бүгүнкү күнү дуалдары тургузулган, бирок мындайча айтканда үстү жабылбай 2 жылдан бери жамгырдын астында турат, кардын астында турат. Баягы тургузулган дуал уже жараксыз абалга келип жатат. Эгерде мындан кийинки каржылоону улантып үстүн жаба турган болсо, ал кандай болот? Ал кайра мындайча айтканда оңдоо түзөө иштерине кошумча акча каражат талап кылынат. Ошол эле айыл өкмөтүндө Карыев атындагы орто мектебин мисал келтирсек болот. Биринчи кабаты бүткөн, экинчи кабаты ачык бойдон турат. Мындайча айтканда ушул тургузулган дуалдары мындайча айтканда жабыркап атат да. Ушуга окшогон маселелерге дагы мындайча айтканда көңүл бурдук. Анан кийин Чоң Алай району боюнча айта турган болсок, ал жерде ушул Жекенди айыл өкмөтүндө Ак суу орто мектебинде мындайча айтканда авариялык абал деп табылган. Финский мектебинде окушат, фундаменти курулган, бирок ошол боюнча токтоп турат. Ошол эле Алай айыл өкмөтүндөгү Алай районунун Аскал айылында Ленин орто мектебин мисалга келтирсек болот. 2015 жылдын 17 ноябрында жер титирөөдөн кийин ал мектеп жараксыз деп табылган, 4 даражадагы депчи. Бирок бүгүнкү күнү биздин окуучулар ал жерде айласыздан окуп атышат. Биз суроо көтөргөндө бул жер үйдүн эсебинен бул мектептер курулат деп айтылган эле, бирок тилекке каршы ал жер үйдүн эсебинен курула турган мектептердин катарында карасак, ал мектеп дагы жок. Ошого окшогон көйгөйлүү маселелер бар. Сиз өзүңүз бюджет боюнча комитеттесиз, ошондо каражаттын булактарын тапса болот беле мүмкүнчүлүк? Эми бул жерде албетте каржы булактарын кошумча кылып тапсак болот. Ошол эле учурда мына жер үйдүн эсебинен деп бир топ мектептер кирген, бирок ушул эң орчундуу деп айтылган мектептер кирбей калганы мындайча айтканда суроолорду туудуртат. Жогорку кеңештин кечээкү жыйынында өзгөчө кырдаалдар министринин дагы маалыматы менен тааныштыңыздар. Ага дагы суроо жолдошуңуздар керек, бирок бүгүнкү ар кыл маселелер түрмөгүндө Тазабек Икрамович, сиз дагы маселе койдуңуз ушул өзгөчө табияттын жабыркап жаткан көрүнүштөрү жөнүндө. Туура айтасыз, азыр жаз келип, жамгыр тез-тез жаагандыктан көчкү маселеси өтө кооптуу болуп атат, сел алып атат, көчкү жүрүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Сузак районундагы Алмалуу айылында адам өмүрүн дагы алып кетти да, 14 жашар бала ошол жерден көчкүн астында калды да. Бул 94-жылы бул кооптуу аймак деп корумту чыгарылып, бул элдерди көчүргөн. Кандайдыр бир себептер менен ошол жерде дагы Сокташ айылындагы бир 50ден ашык үй, азыр 1064 үй көчө турган бир акыбалда турат да. Ушулардын баардыгын биздин убагында ошолорго да суда да берилген эмес. Суда берилген маалда көбү ошону түшүнбөстөн жерлерин судасын алдатып бергендер болгон. Андан сырткары жерлерин дагы башка бирөөлөргө саттырып берип, айластан кайра ошол жерде үйлөрүндө жашап атышат да. Ошолордун баардыгы азыркы мезгилде мына биздин МЧСке мен ушул нерсени айтып кеттим министрликтога. Алдын ала барып, ушул нерсенин баардыгын көрүш керек да. Бизде ушундай бир адат болуп калды биздин министрликтога. Көчкү болгондон кийин, сел алып кеткенден ошол жерде барып эле андай болуп кетти, мындай болуп кетти деген маселени коюп атат да. Мына 2016 жылдан бери биз 2 миллиард бюджетине 2 миллиардтан ашык акча бөлдүрүп бергенбиз. Ушулар 5 айдын ичинде кандай алдын ала чараларды көрдү.
кандай дагы жумуштарды аткарат дегендин эч бир мындай жыйынтыгы жок. Буну мен суранып кеттим, что бере тургандай кылып. Анан ушул эле жогорку кеңештин пресс службасынын менен барып, бизде Көк Арык дарыясы бар. Ошол жердеги 13,5 гектар жерди суу алып кеткен эле. Ошондон бери 2009-дан бери айыл өкмөт бардык жака кайрылбаган жери болгон эмес. Мен барып видеосъемкага тартырып келгенден дагы интернетке салып кандай кайрылуу болгон ошол жерде. Ошого карабастан эч кандай бир жыйынтык болбоду да. Мына аягы келип, мына дагы 4 гектар жерди суу алып кетти. Бул bir-iki күндүк нерсе. Эртең бүрсүңкү жаан чачындардан дагы канча жерибизди, сугат жерибизди эгин ала турган жерди алып кетет да. Бул жерде биздин элдерибиз ошол жерде шалы эгип, күрүчтөн пайда табат эле да. Негизи синоптиктер дагы өзүнүн божомолун жарыялап атпай, маалымат каражаттарына май айынын 6 күнү гана күн ачык болбосо, көпчүлүгүндө жаан жаайт деп. Демек, алдын алуу иштери ыкчам колго алынышы керек деген тасыз. Колго алыш керек. Бул жерде азыр бул нерсени колго албаса, бизде ушундай бир адат болуп калды, сел алып кетсе же көчкү жүрүп кетсе, өрт чыккандан кийин ошол жерге чыкамай. Ушул нерсени алдын алыш керек да. Биздин жарандарды баарын коргошубуз керек. Ошол жерден күрүч эгип пайда таап аткан адамдарыбыз азыр 5 миллион 6 миллион сомго чейин зыян таап отурушат да. Буларды да караш керек болот. Сиз айтып аткан мынакей ушул жанагындай табият кырсыгынан улам үйлөрү жараксыз абалга келип атат деп атпайсызбы? Ал эми көчөгүнкү жогорку кеңеш жыйынында жерди трансформациялоо боюнча маселеге да көңүл бурулуп, ошол жерде биз сугат жерлерди сактап калышыбыз керек деген суроо коюлду эле. Сиздер бул маселеде дагы өзүңүздөрдүн позицияңыздар менен бөлүшүп кетсеңиздер. Туура эле, сугат маселеси бизге эң бир керектүү нерсе да. Эми бизде азыр биз мамлекет элдерге чындыгында жерди карап туура бөлүп беришибиз керек, сугат жерди бизге керек, буну сакташыбыз керек. Бирок ошонун эле арасында биздин азыр жарандарыбызга дагы канча деген үй жайы жок, жери жок, жүргөндөр көп да. Бул маселени да биз чекитин коюп туруп, буларды маселесин чечип беришибиз керек. Улан Бердибаевич, сиздин кошумчаңыз мына өкмөттүн ушул кезге чейин жерлерди бөлүштүрүүдө так программасы жок деген сындар дагы айтылды. Эми трансформация боюнча кечээ күнү депутаттардын арасында аябай кызуу талкуу жаратты. Ошол учурда биз унутпашыбыз керек, бул биздин жарандар. Бүгүнкү күнү биздин жарандар же пенсия ала албай, же пособие ала албай, же ал салган үйүн кредит катары пайдаланып, залогко коюп пайдаланбай келе жатышат. 42 миңден ашуун биздин ушул жарандарыбыз бүгүнкү күнү ушул колдоого өкмөт тарабынан муктаж. Бирок ошол эле учурда биз айтып атабыз, биз депутаттар колдоп берели, мыйзамдаштырып берели, бирок ушул мыйзамсыз курулуштарга жол берген биздин ошол жергиликтүү бийликтегилер мыйзамдын астында жооп бериш керек. Мындан ары ага окшогон мыйзамсыз курулуштарга жол берилбеш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле бул чоң жер мафиясы бар деп атпайбы, ал бекеринен айтылбаса керек. Ошол эле учурда биз чыныгы жерге муктаж жарандарыбызга жерди маселесин чечип берип, коррупциялык схемаларга же болбосо ошол жердин аркасынан акча кылып биз маалымат каражаттары аркылуу кимдер кандай убагында пайдаланган баардыгын эл билет, андайларга жол бербей чыныгы муктаж жарандарыбызга биз жер маселесин чечип беришибиз керек. Анан кийин үчүнчү айтып өтө турган нерсе, бул жерде мен муну дагы айтып өттүм. Биздин калкыбыздын саны бүгүнкү күндө 6 миллиондон ашты. Жерибиз чоңойгон жок. Ошон үчүн биздин өкмөт ушул жол картасын ушул аныктап бериш керек. Мындан кийин үйлөр болобу, бийик үйлөр болобу, ошонун жол картасын кайсыл жерди кийинки жылы освоение кылып, келечекте ушул кайсыл жерлерге биз өзүбүздүн жарандарыбызга жер берип тартуулап жайгаштырабыз деген маселени так аныктап жол картасын чызып көрсөтүп бериш керек. Рахмат сиздерге атайын вактыңыздарды бөлгөн үчүн. Ошондой эле бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында бир катар маанилүү маселелер каралат деп белгиледик. Алардын ичинде коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору бар. Алар өкмөттүк эмес уюмдардын каржы булактарын ачык көрсөтүшүнө байланыштуу болот. Андыктан коомчулуктун кулак түргөн маселеси ушул ыңгайда болуп жаткандыктан бул маселеден кабар алам десеңиздер, парламент радиосун, ошондой эле Пирамида телекөрсөтүүсүн калтырбай көрүңүз. Кеңеш KG сайты дагы бардык маалыматтарды өз убагында өз окурмандарына жеткирип турат. Саламатта калыңыздар.